Жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу долбоору Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып, Хелвитас жана өнүктүрүү саясаты институту уюмдарынын консорциумунда Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өзалдынча башкаруу союзу тарабынан ишке ашырылган. Максаты жергиликтүү деңгээлде кызматтарды жакшыртуу болуп саналат. Облустагы айыл аймактар арасында долбоордун негизинде сынак жарыяланган. Жергиликтүү өзалдынча башкаруу органдарынын арасында чакан грант алуу үчүн 15 айыл аймак жеңүүчү аталды. Бұл жерде негізгі мақсат ошо айылдардагы жергиликтүү кызматтарды, жергиликтүү маанилүү маселелерди чечүү. Ошол айылдагы жарыктандыруу, жолдорду оңдоо, бала бакча, мектеп, ошонун жашылдандыруу, көктөндүрүү, суу атуусу, айылдын ичиндеги таза суу, ошого көп майда чакан гранттарды тапшырып, ошолордо кызматтарды жакшыртуу. Жергиликтүү деңгээлдеги кызматтардын процессин баштан аягына чейин ошол үйрөтүп, ошолор менен чогуу ошол ишке ашыруу негизги максат ошол. Бул донор Швейцария өкмөтү болуп атпайбы? Швейцария өкмөтү тарап мына ошол Кыргызстандын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өнүгүшүнө, ошонун ичинде ошол жарандарга кызматтардын жеткиликтүүлүгү болсун деп, анын туруктуулугу болсун деп, анын сапаты жакшы болсун деп атайын методиканы долбоордун алкагында биз иштеп чыкканбыз. Бүгүнкү күnkү курулган учурда кызмат кандай сапатта болгон болсо, кийин дагы ошондой сапатта кызмат көрсөтүлүп туруусуна көңүл буруп атабыз. Албетте ал үчүн долбоордун кызматкерлери биз такай мониторинг жүргүзүп турабыз. Ар бир айыл аймак өз аймактарына тиешелүү долбоорлорду жазышкан. Түп айыл аймагы дагы сынакка катышып, көчөлөрдү жарыктандыруу боюнча долбоор жазышып, ал жактырылган. Бүгүн 500 000 сомдук сертификаттын ээси болушту. Жергиликтүү өз алдынча МСО менен биз дайым иштешип турабыз. Жылдын башында да ошо мыкты тажрыйба деп республика боюнча 3-чү месттен алып 100 000 сыйлык алганбыз. Мунусунда да ошо Хелвитас аркылуу ошо чогуу долбоорго заявка берилген группалардан, ошо группалардан окуп, анан абагында катышып калдык да. Ошол жергиликтүү деңгээлде кызмат көрсөтүү жакшыртуу долбоорунун алкагында ошо жергиликтүү деңгээлде кызматты жакшыртуу алкактык пландарынын негизинде пландарын иштеп чыкканбыз. Ошо 2 проект менен катыштык биз. Жаргылчак айыл өкмөтү. Бул биринчи проектибиз ошо Жаргылчак айыл өкмөтүнүн имаратындагы бир атайын бөлмөнү ремонттон өткөрүү боюнча проект жаздык. Бул бөлмөдө социалдык жактан тейлөө кызматкерлери жана кирешелер бөлүмүнүн кызматкерлери, налог жыйнаучу, салык жыйнаучу кызматкерлер отурат. Ошол жерде ремонт кылалы деп, ошо көп жылдан бери ремонт болуп эле экен, абалы начар болгондугуна байланыштуу ошол бөлмөнү ремонттойлу дедик. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу жана донорлор менен биргеликте жеңүүчү айыл аймактарга сертификаттар тапшырылды. Муну менен бирге ар бир айыл аймак башчылары менен 3 тараптуу келишимге кол коюлду. Эми сынактын негизинде жеңүүчү аталган айыл аймактарда кичи гранттын иш жүзүндө аткарылышы көзөмөлгө алынмакчы. Облуска Швейцария өкмөтү тарабынан 4 700 000 сом бөлүнгөн. Аталган долбоор Ысык көл жана Жалал Абад облусунда ишке ашууда. Салтанат Керимкулу кызы, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Каракол шаарынан.